Ассаламу алейкум, бактуу Чүмек ютуб катталуучулары. Метро Кузмикиден эт микс халал ушундай продукт саткан дүкөн сатылып жатат, даяр бизнес. Ушул жерде эмне турган болсо, ошосу менен бардыгын келишим баада сатып жатат. Азыр бул жерде эмне продукталар бар, толук маалыматты берсин. Бул жерде өтө сонун деги эле мигранттар көп жашаган бул район Кузминки, барыңыздар эле билесиздер. 5-выкыттан чыкканда эле кичине бир остановка бассаңыздар эле ушул эт микс дүкөнү бар. Бул жерде ошол өздөрү башка жака чоң дүкөн ачып атканына байланыштуу сатып жатыптыр. Азыр бул жерде эмнелерди сатат, эмнелерди тапсаңыздар болот, азыр толук маалымат берсин. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ушундай даяр бизнес алам деген мекендештердин группа контакттарына жиберип коюңуздар. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Кузминки метродо мусулмандар көп жайгашкан метродо даяр бизнесибиз сатылат. Кыргыз продуктылары менен эт магазини сатылат, достор. Бул жерде 6 холодильнигибиз бар. Андан сырткары стеллаждар продуктылар менен кошулуп сатылат. Келишим баада. Кыргыздар үчүн даяр бизнес сатып алам, иштетип кете алам дегендер үчүн өтө жакшы баада сататабыз. Достор, бул жерде 33 квадрат метр, аренда 95 миң. Бул өтө Кузминки району үчүн өтө жакшы. Башка жактарда арендалар 200 миң, 150 миңден жогору башталат да. Андан, достор, доставка кылам десеңиздер, дагы выручканы көбүрөөк кылсаңыздар болот. Бизде минимальный эң аз деген сода 30 миң болот, достор. Биз бизнестин бардыгын силерге тааныштырып өтөбүз. Поставщиктерибизди беребиз, достор, кайсы жакта эмнелерибиз бар, полный силерге түшүндүрүп өтөбүз. Кимге кызыктуу болсо, сөзсүз түрдө биздин WhatsApp номерге жазыңыздар, группалар менен да бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот, достор. Бул жерде клиентский база өтө чоң. Бизге башка райондордон, башка метролордон аябай жакшы келишет. Биздикинде эт ушул Москвада мечитте, анан бизде гана бар. Ошондой поставщик имеется в виду. Андан сырткары эттер, продуктылар ушул жерде калат, достор, поставщиктери менен. Анан холодильниктерибиз, короче, ушул жерде эмне болсо, ошонун баардыгын калтырабыз. Доставка кошуп баштасаңыздар өтө жакшы бизнес. Кимде машина болуп, өзүм доставка кылам, контролер этем десе, өтө жакшы бизнес. Причина продажи биз башка жактан өзүбүзгө ылайыктуу башка бир нерсе ачып атабыз, достор. Достор, холодильниктер жөнүндө айта кетсек, бул холодильник өзү эле 95 миң турат, шоковый заморозка. Мурун мен пельмень менен алектенип жүргөндө буну пельмень салып койсоң 10-20 мүнөттө эле тоңутуп коет, достор. Андан сырткары бул морозилкабыз болсо перекресток пятерочкада жакшы иштеп берген морозилкалардан да өзүңүздөр да көрүп жүрсөңүздөр керек. Аябай чоң, ичи бардык нерсе батат. Жайында, кышындасы любой нерсени салып иштете бересиздер, достор. Андан сырткары витринный холодильник, бул жака суусундуктар, бул аябай жакшы тоңутат. -10го чейин ушундай тоңутат да. Бул болсо слабыйраак морозилка. Морозилка бул жака эттерди хранить этебиз, чучуктарды иногда. Ошол чучуктарды, көбүнчөсү чучуктарды хранить этебиз да. Ошол аябай жакшы бул дагы. Бул жакта полный стеллаждар. Андан сырткары, достор, бул холодильнигибиз дагы эттерди аябай жакшы кармап берет. Ичинде полный светтерин коюп даярдап койгонбуз. Бул жакта бул холодильник болсо буга караганда катуураак иштейт. Буну тоңутуп салат эттерди. Бул дагы жакшы холодильниктер. Минустары 10го чейин действительно жакшы. Вот, поставщик продукты, эттердикини бүт нерселер менен таштап кетебиз.